Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кароодо күбөлөр сураларын уккан тарапташтары менен журналисттер 1-май райондук сотунун имаратынын алдында тогуздарда жыйыла баштады. Аңгычакты убактылуу өкмөттүн мүчөсү экс-президент Роза Отунбаева да сот залына кирип келди. Текебаев менен учурашууга камданып жатканда кароолчулар экөөнү учураштырбай койду. Başka da durmuş var mı? Başka da ömür var mı? Siz o ustada Соттук отурум башталып, Текебаевдин жактоочулары Роза Отунбаеванын күбө катары сурак берүүсүн өтүндү. Анткени Текебаевдин иши боюнча бир катар күбөлөрдүн аттары аталып, анын арасында убактылуу өкмөттүн мүчөсү Отунбаеванын да аты аталган. Бирок бул өтүнүштү сот канааттандырган жок. Экс-президент чет өлкөгө иш сапарга чыгып жатканын жүйө келтирип, бүгүн эле күбө катары суроосун суранды. Мен айта турган сөзүм мындай да, мен чын эле кетип атам командировкага, мен болбой каламын. Мен ойлойм, сот күбөсүз болбойт го. Бир эле тарап мына прокуратураны уккан болбойт го мындай сот. Мына биз баарыбыз сыртта баарыбыз угуп атабыз, көрүп атабыз. Сиз жаш сот экенсиз. Өзүңүз председатель Верховного суда болуңуз бир күнү. Бирок мындай акыйкаттуу сот болуш керек да. Биз далайдан өткөнбүз. Биз бир жаңы турмуш үчүн күрөшкөнбүз. Анан биз ошондо мындай сот болот деп эч качан ойлогон жокпуз. Эч мындай далили жок эле мантип соттоп атса. Мени деле бүгүн бирөө келип көчөдөн, мен ушу Отунбаевага 7 миллион бергем, 7 жыл мурун десе, анан сиз мени да соттоп мантип балдар күчүн көрсөтүп отурабы? Ал арада азыркы президент убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бири Алмазбек Атамбаевдин да күбө катары суралышын өтүнүштү. Члены Временного правительства, включая действующего президента, потому что он был первым замом Временного правительства, поэтому его участие обязательно. Его тоже в качестве свидетеля прошу вызвать в качестве свидетеля. Мен азырынча айта алмайм. Иштин материалдарында Атамбаев сөзсүз чакыруу керек экендигин чактаган жагдайлар бар. Буга келгенде алдан ачылат. Бирок азыр Бирок сот күбөлөр кийинчерээк сурааларын азыр иш карала электигин кошумчалады. Ошентип саат түшкү 2-де Өмүрбек Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун айыбы орус жана кыргыз тилинде угузулду. 2010-жылы апрель ыңкылабынан кийин башкы Атамекенчи орус жараны Леонид Маевскийди Мегаком деген ат менен таанымал Альфа Телеком компаниясын сатуу үчүн $1 миллион алганын, бир канча ирет Маевский Кыргызстанга келип кеткенин, Текебаев Маевскийге берген убадасын аткара албай Альфа Телекомдун башчылыгына киргизүүгө аракеттерди көрдү деп кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси менен жазага тартылышы керектигин прокурор кошумчалады. Текебаев Альфа Телекомдун башкаруусуна Маевскийдин өкүлдөрүн чегүүгө жардам көрсөтүү үчүн Маевскийден $1 миллион талап кылып, бул маселенин чечилишине таасир кылган эң негизги жана сөзсүз аткарыла турган шарттын бири жана кийинки кызматташтын негизилеп көрсөткөн. Коюлган шарттар канааттандырылган учурда Текебаев Альфа Телекомдун акциялары пакетин Маевскийге сатып алууга көңүл көрсөтүүсүнө милдеттеме берген. Бирок Маевский өз үчүн Текебаев тарабынан коюлган шарттар боюнча толук чечим кабыл албай туруп, кийинки кызматташтын перспективаларын аныктоо үчүн Москва шаарына кайрадан чыгып кеткен. Ошол эле маалда бул ишке байланышы бар делип, мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновго да дал ушул берене менен айып тагылууда. Ал эми Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов бул айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап келишүүдө. Сот 27 июнга жылды. Процесс боюнча күбөлөр суралышы күтүлүүдө.